Ош шаарында 31 мектептин жери жеке тараптардын колдоруна өтүп кеткен. Анда сода түйүндөрү, кафелер курулуп, билим уяларынын аянтын тарткан. Алардын катарында Пушкин мектеп гимназиясынын спорт аянтчасы да четинен кертилип, курулуштар орун алган. Учурда мында дүкөн, ашкана, унаа оңдоочу жайлар бар. Алардын экөөсү мыйзамсыз деп табылып, буздурулган. Биздин мектептин өзү аянты 3 гектардан ашыгыраак болуш керек. Анан ушул курулуш, мыйзамсыз курулуштар түшүп калган. Бул эми бизге керек, аябай керек. Балдар мектебибиз өзү 1200 орунду болсо, азыр 2500ден ашык бала окуп атат. Эгер ушул жерлерди бошотуп берсе, биздин балдарга дагы окуу тарбия жараянына да жакшы болмок. Спорттук аянтчанын этегине салынгандыктан балдар үчүн ойноого спорттук аянтчабыз тарып калган. Бул сыяктуу өз билимдик менен курулган курулуштардын катарында Макаренко мектебинин жанында жайгашкан Капитал банкы да бар. Банк жайгашкан жер убагында жашылдандыруу үчүн убактылуу пайдаланууга берилген. Ага карабастан капиталдык курулуш курулуп, шарт бузулганын негиз кылышат. Жалпы 324 квадрат метр жердин учурда документи жок экенин айтышат. Учурда бул багытта соттук териштирүүлөр жүрүүдө. Бирок бүгүнкү күндө ал курулушуна болгон уруксат иш кагаздары жок. Биз тараптан бузуп алып салуу иштери бир нече жолу эскертүүлөр берилди. Бузуп алып таштайбыз деп дагы бардык. Бирок административдик соттун биздин кыймыл-аракетке токтотуп коюу боюнча аныктамасы чыгып калганына байланыштуу биз азыр ошону жокко чыгаруу боюнча сот иштери уланып атат. Ал эми аталган жергеээлик кылган Медер Бокоев колунда курулушка тиешелүү документи болбогон менен мэрия менен келишим шартта иштеп келгенин айтат. Жеке ишкер ал үчүн ай сайын 70 000 сомдон төлөп турганын билдирүүдө. 2014төн бери жумушту алып келатабыз. Капитал банк кирип. Ошол убакта бизде 204 квадрат метр токтом менен госакты алганбыз. Технический паспорт бардыгын. 324 квадрат метрин убактылуу пайдалануу мэрия ошо менен келишим менен калган иштеткиле деп берген. Мына бүгүнкү күнү ушул күнгө чейин мэриянын ушу келишим менен акчасын тыйыны баарын төлөп 70 000 сомдон айына төгүп келатабыз. Мына бүгүнкү күнү тыйын төлөгөнүбүздүн ош суммасы кирете 5 миллиондон 8 миллион болуп ошондой примерно. 31 мектептин айланасынын менчиктештирилиши боюнча соттук иштер жүрүүдө. Учурда 7 мектептин аймагы аныкталып, такталып, жеңил тибиндеги курулуштар буздурулган. Жалпы 1,5 миң чарчы метрден ашуун жер кайтарылган. Бул багытта атайын комиссиялык топ иш алып барууда. Айтып кетсек, аябай эле мына жеке менчикке өтүп кетип, үй салып алгандар да бар. Же ошол жерде бир башка имаратты, башка бир бизнес түрүндө колдонуп жүргөндөр да бар. Мисалы, элементарно Макаренко мектебин алалы, Капитал банктын жанында жана башка дагы мына имараттар азыр биздин тиги кадастр менен архитектурадан архивтерди алып чыксак, ошол жандагы имараттар дагы кирип калышы ыктымал деген уже сөздөр болуп атат. Азыр ошол боюнча биз тактоо иштерин жүргүзүп атабыз да. Мектептердин аянтын жеке жактарга соода түйүндөрүн, турак жай жана коомдук жайларды куруу үчүн берилген фактылар 1991 жылдан 2006 жылдар аралыгында эң көп катталган. Белгилей кетсек, Ош шаарында жалпы 52 мектеп бар. Алмагүл Эрке, Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.